Assalamu алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Улуттук биринчи каналда ыйман сабагы берүүсү өзгөртүүсүн баштады. Эфирдин бүгүн мен Максат Атабаев алып бармакчымын. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте адамдын өмүрүнүн баалуулугу, деги эле адамдын жаны тууралуу кеп кылмакчыбыз. Ал үчүн биздин куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калкты диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробой ажы Шергатиев келип отурат. Кош келипсиз. Кош бакылсын. Жоробой ажы, мынакей акыркы бир айда десек болот го, ушундай адамдын өмүрүнө коркунуч келтирген окуялар абдан көп катталып атпайбы? Анын арасында жандай адамга зомбулук көрсөтүү, адамды жанагындай жанын кыюу деген окуялар абдан көп катталды. Деги эле шариятыбыз, динибиз биздин адамдын өмүрү, адамдын жаны тууралуу эмнелерди айтат, анан эмнелерди багы бирөөнүн жанына залал келтирүүдө эмнелерди тыят. Ошондо сөз баштап бербейсизби? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чындыгында биздеги негизиден айта турган болсок, Алла таала Куранда бир сонун аяты бар. Бул баягы ал адамдын мусулманбы, мусулман эмеспи айырмасы жок. Алла таала Куранда айтат: "Валакат каррамна бани Адам" дейт. Мен Алла таала айтып атат, адам баласын жаратканда да аны мен урматтуу кылып жараттым дейт да. Аны кадыр бартуу кылып жараттым дейт. Анын динине башкасына карабастан. Мына ошондуктан биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнөн билебиз. Демек адам баласын Алла таала урматтуу кылып жараткандыктан биздин динибиз дагы ошол башка бирөөлөрдү урматтаганга, бир гана мусулмандарды эле эмес, жалпы кайсы жерде, кайсы коомчулукта, мамлекетте жашаган мусулман ал сөзсүз түрдө башкаларды урматтап жашаш керек. Бул биздин шариаттын негизги принциптеринин бири. Мына ошондон пайгамбарыбыз айтып атат: "Ла яхиллу ли муслимин ай юрави муслиман" дейт. Бизде мына азыркы учурда адам өлтүрүү деле катталып атпайбы? Адамдын баягы үрөйүн учурганчы. Шариятта пайгамбар эмне дейт? Бир мусулман адам экинчи мусулманды чочутканы адал эмес деп атат да. Чочутуп, мындай коркутуп, сөз менен болсо, ошол дагы адал эмес деп атат да. Андан башка бир хадисинде, ошол учурларда найза, кылычтар менен жүрүшкөн го. Эгер силер базарга, коомчулукка кирип калсаңар, найзаңардын учун же жагыңардын учун кармап алгыла дейт да. Бирөөгө зыян берип койбосун дейт. Анан айтат, эгер бир адам экинчи адамга баягы бычагын же куралын кезеген эле болсо, аларга периштелер наалат айтат дейт да. Наалат айтат. Ошондуктан бул жерде биздин динибиз баягы өтө бул маселелерге, мисалы башка бирөөнүн укугуна, анын жанына, анын малына, намысына баягы эч бир шек келтирбей тургандай мамиле кылганды үйрөтөт да. Ошондуктан пайгамбарыбыздан сурашкан, эң жакшы мусулман деп кимди айтабыз дегенде пайгамбарыбыз: "Ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядихи", тили менен, колу менен башка бирөөгө зыян бербеген мусулман, мына ошол чыныгы мусулман дейт да. Мына ошондуктан мынабы үрөй учурган, үйүнө кирип барып бычактап, адамдын жанын кыйып, бул шариятта эң чоң күнөөлөрдөн деп эсептелинет да. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Мазала муслимун фи фусхатин мин динихи" дейт. Былайча айтканда, мусулман адам өзүнүн жакшы жашоосунда деп эсептелине берет, бирөөнүн канын төкмөйүнчө дейт да. Канын төккөндөн кийин, демек ал нерседен кутулуш кыйын болуп калат да. Себеби кыяматта Алланын алдыга, жанагы өлдү го. Ошол Алланын алдыга жанагы өлтүргөн адамды сүдүрөп келип, дагы эле канжалап аткан болот дейт. Алла таала: "Могу мени өлтүрүп салды. Неге өлтүрдү?" деп сурайт дейт да. Эми бул анын артынан анын эсеби бар, анын китеби бар. Ага жооп бериш керек. Мына ошондуктан ар бир мусулман адам өзүнүн динин үйрөнүп, билип,
туура жашаганга аракет кылыш керек да. Имамул Бухари чындыгында эң бир хадистин туу чокусуна жеткен алымдардын бири да. Кээ бир адамдардын хадистерини алгысы келбей калганда, себеби хадис жалганчылардан, токугандардан, жөн эле азилдеп, тамашалап сүйлөп койгондордон алынбайт да. Балки бул алдап койду деп. Бир адамдын хадисин албай калса, жок, ал мындай адам деп айтпастан карап көрүш керек деген сөздү айтат экен да. Мындайча айтканда, ал жалганчы, ал калпчы дебестен, кой, ошону мен гыйбат кылып койбойн, намысына тийип койбойн депчи. Анан айтчу экен, эми кыяматта Алла Таала шу сөзүм үчүн мени гыйбат кылдың деп сурабайбы экен деп да ойлонуп калчу дейт да. Карасаңыз, мына ошол сахабалардын, табийиндердин абалдары ушундай болгон да. Башка бирөөгө эч бир, мисалы Абу Ханифаны айтат да. Бирөөсү сурайт экен, бир алым экинчи алымдан сурайт да. Абу Ханифага канча адамдар жамандаса дагы, жамандаганда эми көбүнчө жала жапканда, ал бир сөз да кайтарып унчукпайт дегенде, анан арка алым жооп берген экен да. Абу Ханифа өтө акылдуу адам. Ал өзүнүн жыйнаган сообуну жок кылгысы келбейт деген экен да. Жөн эле моундай нерсе менен жок кылгыбыз келбейт. Эми могул жерлерден караңыз, жөн эле адамга бычак сайып эмес, анын жанын кыйып эмес, керек болсо ага тил менен дагы зыян берген шариатта тыйылып атпайбы? Мына ошондуктан мына ушундай баягы шариятыбыздагы негизги баалуулуктарды үйрөнүшүбүз керек да. Эми бул жерде баягы балки ичтарлыктан болгондур, балки башка нерседен болгондур. Бирок эгер адамдын чыныгы жүрөгүндө ыйманы болсо, ал ишке барбайт да. Ал ишке барбайт. Ошондуктан биз айтат элек, келиңиздер, өзүбүздүн динибизди жакшы үйрөнөлү, пайгамбарыбыздын сүннөтүн жакшы үйрөнөлү. Негизги адамгерчилик деген эмне? Биз ошону үйрөнөлү. Ошондон баягы адам Чыңгыз Айтматов айтып атпайбы? Эң кыйын нерсе адамга бул күн сайын адам болуу экен да. Эгер чындыгында адамдын адам экендигин түшүнсө, ал башка бирөөгө зыян бербейт. Ал башка бирөөгө мисалы жанын да кыйбайт. Ал эми Куранда айтып атат, баягы чыныгы мусулмандарды, чыныгы ыймандууларды мактап Алла Таала айтып атат да. Валлазина ла яд'уна ма'аллахи илахан ахара. Мындайча айтканда, чыныгы ыймандуулар Алла Тааладанга шерик кошпойт. Андан кийин вала яктулуна нафсаллати харрамаллаху илля бил хак вала язнун. Чыныгы ыймандуулар адамдардын жанын кыйбайт. Жана алар зына, ойноштук кылбайт дейт. Эми ким Аллага шерик кошуп, зына кылып адамды өлтүргөн болсо, алар чоң күнөө кылган болот. Юдха афлахул азабу ямал кияма ва яхлут фихи мухана дейт. Ал адамдарга Алла Таала жөн эле азап эмес, азапты эселеп берет дейт. Анан кыяматтагы тозокто түбөлүк калып калат дейт. Башка бир аяттарда ким мусулманды атайлап өлтүргөн болсо, демек ал түбөлүк тозокко түшөт дейт. Андан дагы Алла Тааланын карына калат дейт. Ага ал жерде баягы түбөлүктүү катуу азаптар даярдалып турат дейт да. Мына ошондон мусулман адам ар бир кыймыл аракетини эсеп китеп кылыш керек. Мына ошондо биз жакшы жашай алабыз. Баягы Умар ибн Хаттаб айткандай, хасибу анфусакум кабла ан тухасабу дейт. Вазинуха кабла ан тузану. Мындайча айтканда, силер бүгүн өзүңөргө эсеп китеп берип алгыла, амалыңарды бүгүн таразыга салып калгыла, жакшы жаманын эртең таразыга түшүп калардан мурда дейт да. Мына ошондон шариятыбызда, динибизде, бул инсаниятта, бул адам жаны, бул аманатта. Мынакей бүгүнкү учурда баягы көчөлөрдөн көрүп калабыз, жанагындай жол талашып кеткенде эмоционалдуу болуп, жанагынтип ачууга алдырып кетип атабыз. Анан кээ бир учурда баягы жанагындай ашыкча эле баягы ачууга алдыргандыктан жанагындай аянычтуу көрүнүштөр да болуп калып атпайбы? Анан бүгүнкү күнү сиз эмне деп айтат элеңиз? Ушундай сабырсыздыктан чыгып кеткенди, ачууга алдырып ийгенди басаңдатыш үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Чындыгында коомчулукта ушул нерселер байкалып атат. Баягы өзү адамдын ачуусу келгенде, катуу ачуусу келгенде өзүнү баспаса, мээ жабылат дагы башка жамандыктарды өзүнө тарта баштайт деп айтылат да. Ошондон пайгамбарыбыз
бир киши келип мындай деп сурады, мага осуят бериңчи деди. Десе сен ачууланба деди. Ал кайра 2 жолу келип сурады да, сураганда сен ачууланма деди. Ал кеткенден кийин башка бир мажлисте Абу Дарда радиаллаху анху сурап атат пайгамбардан, бир амалды айтыңчы, аткарсам бейишке киргизсин, тозоктон сактасын десе, сен ачууланма деди пайгамбарыбыз. Анан бирөөсү келип сурады, эми бул башка бир мажлисте, өзү эң катуу нерсе эмне дегенде пайгамбарыбыз эң катуу нерсе Алла Тааланын кыяматта каарына калуу деди да. Анан эми Алланын каарынан кантип кутулабыз десе, пайгамбарыбыз айтты, ачууланма деди. Мына ушул жерлердин баардыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам не деп атат, сен ачууланба, ачууланба, ачууланба деп атат да. Демек адам ачууланганда өзүн башкара албай калат. Эмоцияга алдырат. Эми ошол нерсени эмне басыш керек дегенде бул ыймандуулук экен да. Ошол ыймандуулуктун бир бутагы бул сабырдуулук болот. Биз баягы ыймандын 60-тан 70-тен ашык бутагы бар дейбиз да. Мусулман адам мына ошол бутактар менен өзүн кооздогонго аракет кылыш керек да. Дарак деле өзүнүн бутагы менен, өзүнүн жалбырагы менен, мөмөсү менен кооз да. Мына ошол сыяктуу адам дагы баягы ушуга ошол нерселерди үйрөнүш керек. Ал эмоцияга алдырып бир сөз айтканда, демек башка бирөөнүн акысына кирип кетип атат да. Башка бирөөнүн акысына киргенде, демек ал кеде гыйбат болуп калышы мүмкүн, кеде жалаа болуп калышы мүмкүн, кеде тилдөө сөгүү болуп калышы мүмкүн. Эми бирөөнүн акысына киргенден кийин ал кечирмейинче сенинкинен кечирилбей калды да. Биз ошону түшүнүшүбүз керек да. Демек адам кечирмейинче анын күнөөсү кала берет. Себеби бул адамдын акысы да. Мисалы Алла Таала өзүнүн акысын, өзүнүн рахматы, мээрими кенен экен да. Пендем деп кечирип коюшу мүмкүн экен да. Алланын рахматы экенен да, Алла Тааланын рахматын, Алла Тааланын 100 рахматы болсо, анын 99-ун кыяматка калтырып, бир бөлүгүн бул аламга чыгарды дейт да. Ошол бир бөлүктү адамдар, куштар, айванаттар, деңиздеги, океандагы балыктар бөлүшөт экенбиз. Калганын Алла Таала кыяматка ошо пенделерди рахмат кылам деп калтырып койгон дейт да. Алланын рахматы кенен экен. Бирок адамдын акысына киргенде ошол адам кечирмейинче кечирилбейт экен да. Мына ошол жагы бар да. Биз ошондон баягы этият болушубуз керек. Себеби бул жерде банкроттук деген нерсе бар да. Кыяматтагы бул. Анан пайгамбарыбыз бир күн сахабалар менен отурганда айтат да, билесиңер банкрот ким дейт. Десе айтат, сахабалар айтат да, банкрот деп баягы соодасы жүрбөй калганды айтабыз биз дейт, базарда болду, бүттү анын иши. Дегенде пайгамбарыбыз айтат, жок дейт. Чыныгы банкрот дейт. Кыяматка келгенде ал намаз окуган болот, орозо кармаган болот, садака берген болот дейт да. Бирок ошол эле учурда бирөөнүн канын төккөн, бирөөнү тилдеген, бирөөнүн акысына кирген, анан бирөөгө жала жапкан дейт. Ошоларды кылган дейт. Анан кыяматта баарыбыз билебиз, ал жакта акча иштебейт, бийлик байлык иштебейт, алтын күмүш иштебейт. Карызды эмне менен төлөйсүң десе, бул дүйнөдө кылган соогуң менен төлөйт экенсиң да. Анан болбогон бир гыйбатка 1 жылдык ажылыгың кетип калышы мүмкүн. Болбогон бир нерсеге 10 жылдык орозоң кетип калышы мүмкүн. Сен ал соогуңду кыяматта бер десе, ата-энебизге бергибиз келет да. Ата-энеге да бере албаганды башкага бересиң да. Анан пайгамбарыбыз айтат, өлтүргөнгө соогуну берет, тилдегенге соогуну берет, жала жапканга соогуну берет. Бирөөнүн акысына киргенге соогуну берип отуруп, өзүндө бир да сооп жакшылык иш калбай калат дейт. Ошондо төлөй албай калды да, дагы эле банкрот. Башкалардын, тигилердин жамандыгын, күнөөсү алынып буга жүктөлөт дейт. Анан бул тозокко ыргытылат дейт. Мына банкрот деп мына ошону айтат деген да пайгамбарыбыз. Ошондон пайгамбарыбыз башка бир сөзүндө, бир мусулмандын жаны кыйылгандан көрө бул аламдын жок болуп кеткени жеңил дейт да Алланын алдында. Көрдүңүзбү? Умар ибн Хаттаб айтат, жанагы Каабага барганда Хажарул Асвад бар, ошону өзү го, ошону карап айткан экен да. О кара таш, сен чындыгында урматтуусуң. Бирок бир мусулмандын каны, жаны сенден да урматтуу деген экен да. Мына ушулардын баарынан биз жыйынтык чыгарган болсок, чындыгында биздин шариятыбыз, динибиз
биздиге туура жол көрсөткөн, бизди баштаган, кыяматта шафаатчыбыз болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай азыркы айткан хадистери менен бизге жакшы осуяттарды, насааттарды калтырып кетип атат да. Ошондо айтып атат, дин бул насихат дейт. Ошондон биз качан гана динге кайтып, пайгамбардын сүннөтүн жакын болуп, ошону аткарып, анан негизгисинен ушундай бир жаман ойлордон, жаман пейилдерден, жаман иштерден арылабыз десек, биз намазга шашылышыбыз керек экен. Алла Таала Куранда эмне дейт? Инна солата танханил фахшай вал мункар дейт. Караңыз, Алла чындыгында намаз бул адамды бардык жамандыктан тыят дейт. Болгону биз ошого чын ихлас менен барышыбыз керек да. Эми биздин намазга Алла Таала муктаж эмес. Болгону Алла Таалага биз ошо кулчулукту кылуу менен биз жан дүйнөбүздү тазалайбыз. Акыл пикирибизди тунартабыз. Биз пейилибизди оңдойбуз, адеп акылыбызды оңдойт экенбиз да. Чындыгында жакшы бир Кудайга кулчулук кылып аткан адам башка бирөөгө зыян бербейт. Жакшы Кудайга кулчулук кылып аткан адам базарда таразадан алдабайт. Чындап эле багы иманга келген мусулман адам жанагындай ичтарлык кылып башка бирөөгө кол салбайт да. Кол салбайт. Ошондон дагы эле биз колдон келишинче ушундай түшүндүрүү иштерди, жума баяндарыбызда элге жеткире беришибиз керек. Мындай жаман иштер дагы кайталанбасын деп Кудай Тааладан тилеп дуа кылышыбыз керек. Алла разы болсун. Биздин убактыбыз дагы тез эле соңуна келип жетти. Убактыңызды бөлүп, биздин студиябызга келип, ушундай бир элибизге мыкты насаат айтып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу мекендештер, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыккандыгына байланыштуу эфирди жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте ошол адамдын жаны өмүрүнүн баалуулугу боюнча сөз кылдык. Эфирди мен Максат Атабаев алып бардым. Студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын калктык диний маалыматтар менен камсыздоо бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Жоробай Ажы Шергазиев келип берди. Ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден жолугушканча жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.